Сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Төлөбаев Балбак Зарлыковичке берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу калайык. Аталар, апалар, туугандарым. Саякбай дегенде Манас дегенде Саякбай атабыз бардыгы чогуу жүрөт. Саякбай атабыз дегенде Ысык көл десе тоң десе ак өлөң. Азыр эле балыкчы деп атабыз. Бирок Саякбай атабыз тоң деп тоң менен чогуу бирге болуп калган атабыз. Канча дүйнө жүзүндө эл бар? 7 миллиардка жакын, азыр 8 болду. Биздин Саякбай атабыздын көлдөн чыккан, тоңдон чыккан атабыздын уникалдуулугу ошончо кишинин арасынан 500 000 сөздү ичине батыргандагысы. Эч кандай жазуу жүзүндө келген эмес. Бул ушул жердин сакралдуулугунда, уникалдуулугунда жатат. Манасчылардын Кыргызда, дүйнөдө Кыргызда эле ушундай сөздү батырган манасчыларыбыз бар. Biz аны менен сыймыктанабыз. Урматтуу калайык, биз тоңдуктар негизи. Мен ушул жерден өскөн баламын. Кантип ичине бул кайдан жаттаган, кайдан келген деп эле ары бери өткөн сайын, ушу ак өлөңдөн өткөндө Саякбай атабызды эстеп айта берчүбүз. Бир гана эпизоду Каныкей энебиздин кыргызды сүрөттөгөн сөзү ар бир кыргыз баласынын жүрөгүндө. Дене дүркүрөйт уксаңыз. Таласты кыргыздын апаларын, кыргыздын аталарын, кыргыздын жерин сүрөттөгөндөгүсү бул биздин элди сүрөттөгөндө мындай уникалдуу, мындай кооз, сонун кылып эч ким сүрөттөй албайт болуш керек биздин жерде. Урматтуу туугандарым, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Жана айтып өтпөдү Садыр Нуркожоевич, Манас таануу, Манас жана дастандар боюнча комузчулар борборун ачып берди. Мына Ынтымак Ордонун жанында сонун театр ачты. Ошол театр аркылуу Манасты даңазолоону улантышыбыз керек. Биз ар дайым ага колдоо көргөзгөнгө даярбыз. Урматтуу туугандарым, бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн дагы жолу куттуктайм. Бул ушул бойдон калып калбаш керек, уланыш керек, алдыга жылыш керек. Мына балыкчы шаарынын мэрине дагы ыраазычылык, колдон келишинче жакшынакай кылып, мына калайыкты, эли журтту чакырып, ушундай майрам уюштуруп берип жатат. Бул бир майрам эмес. Бул Манасты унутпоо, бул бири ынтымакты күчөтүү, бири-бирибизге болгон сый-урмат, Манаска болгон сый-урмат, кыргыздын маданиятына болгон сый-урмат. Ушул сый-урматыбыздан кайтпай, жакшылыгыбыз жакын, жамандыгыбыз алыс болуп, ийгиликтер болуп, үй бүлө бала караңыздар менен аман эсен болуңуздар. Рахмат. Чоң рахмат.